Арбаңыздар, ардактуу Расул Акматов YouTube каналын көрөрмандары, баарыңыздарга салам айтабыз. Буга чейинки биздин жүктөгөн видео сөмкабыз сиздердин куплуңуздарга толуп, жакшы көрүү болуп, жана ошондой эле сиздердин ой пикириңиздерди окуп чыктым. Албетте сиздердин айткан сөзүңүздөрдү эске алдык, жана ошондой эле сиздердин мактоо сөзүңүздөр менен биз кайрадан ушул кийинки Баткен шаарындагы өзгөрүү болуп жаткан жолдорду сиздерге тартабы деп тура чечтик. Өзүңүздөр көргөндөй эле могул жерде кадастр мамлекеттик ишканасы бар эле. Бул жактагы өзүнүн огородун мынакей алып кеңейтип коюптур. Эми сот бар бул жакта, облустук сот. Бул дагы мунун дагы тосмолору алынат болуш керек жакында. Андыктан баарыңыздарга жакшы көрүү каалайбыз. Азыр мен Садыков көчөсүндө турам. Тагыраак айтканда, бул Садыков көчөсү. Могу тараптан келгенде сиздер Баткен шаарынын центринен келесиз, тагыраак айтканда Кругойдон. Могу жакка барганыңыздарда бул жакка ушул Разаков Сүлүктөгө кетчү башкы жолдордун бири десек болот. Бул жакта өзүңүздөр билесиздер, кызыл жол ушинтип кетет. Бул жол Садыков көчөсү. Өзүңүздөр билгендей эле, бул жерде да мынтип жолдун кызыл сызыгын ачып кеткен могу жерлерде магазиндер бар болчу. Мына булар дагы бузулуп, азыркы тапта снос болгон учур экен, бузуп таштаптырлар. Эми буну азыр кимдер бузган? Буну ушул ээлер өздөрү эле бузса керек, менимче. Ээлер өздөрү бузуп, ушинтип койгон. Буну бирок алып да кетиш керек негизи. Буюрса буну алып кетет деген ойдобуз. Эми бул жол эмне болот? Кеңейеби, кандай болот? Аны алдыда да сиздерге чагылдырып берем. Андыктан көрүңүздөр, могу жерде таштыбалдар бар болчу. Таштыбалдарды дагы алып таштаптыр. Биздин билишибизге караганда, мына турган үйлөр, домдор ушул кызыл линия десек, кызыл сызык десек жарашчудай болот. Анткени мына ушул домдордун, үйлөрдүн катарында болуш керек. Мынакей, анда сиздерге дагы ушундай кененирээк айтып беререйин. Бул жерде өзүңүздөр билгендей эле, Баткен районундагы агрардык өнүктүрүү башкармалыгындагы короосу бар эле алдыда. Булар дагы ушинтип бузуптур. Бирок эми тротуардын таш талканы чыгыптыр. Эми буну алдыда дагы оңдойт. Могу жерде да билсеңиздер, магазин бар болчу. Аны дагы алып, мына ичкертке киргизип коюптур. Бул ушул Садыков көчөсүндө жайгашкан жол, ардактуу көрөрман. Бул жол албетте сөзсүз түрдө ушундайга басканыбызда Баткендин центр кругуна барабыз. Тротуарлар уже жерде жок болуп кеттир, тротуар көрүнбөй эле калыптыр. Мына ошол үйлөр кызыл линияда жайгашкан үйлөр. Мындан алдын коюлган магазиндер, булар ошол кызыл линияда турган магазиндер болчу. Ушундай достор. Мен азыр жомарт жакка карап басатам. Ошол жомарт жакта деле ошондой бузулган жерлер бар. Тагыраак айтканда, бузулган, алынып аткан магазиндер бар. Могу жерде да үй бар болчу, магазин бар болчу. Муну дагы алып таштаптыр. Бузуп таштаптыр. Жол кеңейет буягы дагы.
эми мына Жомарт мектебинин астындагы дүкөндөр снос болгон жазылып турат. Мына азыркы учурда буларды дагы алуу иштери жүрүп жатат. Мынакей. Достор, сіздерге маалымат катары дагы бир кыстырмай кылып кетейин. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле бул автобаза. Автобазанын мына эки беттең магазиндер түшүп кеткен болчу. Билесиздер, азыр мына көрүңүздөр, магазиндер бүт түт тамыры менен алынып, бул жер азыр эми монтип парковка болуп калды. Машинелерге дагы бир аз болсо дагы орындуктар болуп, тыгындарды бир аз болсо дагы азайтты десек болот. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул жерде эки кабаттан магазиндер турган болчу. Мына эки тарабында тең азыркы тапта жок. Бул ошол автобаза, өзүңүздөр билгендей эле. Автобазанын кирериши болчу. Эке. Ушундай кеңиштери болуп калыптыр, бул жакта кеңейип калыптыр. Сонун мына ошол жерде сиздерге маалымат катары көрсөтөйүн деп чечтим. Кандай болуптур? Ой пикириңиздерди жазып коюңуздар. Кеңейип калганын. Сиздер Расул Акматов YouTube каналын көрдүңүздөр. Эфирде башкалар менен да бөлүшүп коюңуздар. Класс, ой пикир басыңыздар, жазыңыздар. Сиздердин ар бир сөзүңүздөр бизге дем күч болот. Кийинки эфирибизди кайсыл жерден, эмнеден тарталы, сиздер комментарий бөлүгүнө жазып койсоңуздар, мен сөзсүз түрдө ар бир комментарийди окуймун жана ошондой эле жооп кайтарганга да аракет кылам. Анан сиздерден дагы оюңуздарды угайын, кийинки чыгарылышты кандай кылайын, оюңуздарды жазып кетиңиздер. Көңүл бурганыңыздарга, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Бар болуңуздар. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө аман туруңуздар.